Туғандар мынакей сынды өспүрүм, чоң өспүрүм тартып атат. Сында бир пародасын минем дегендерге ушул видеону таратып коюңуздар. Каналыбызга катталып, жакшы сөздөн жаза кетели. Маалыматты баштадыган Нурбек, ассаламу алейкум. Өспүрүмдү сатууга чыгарат экенбиз да. Маалыматын айтып берели. Укам бунун эмеси атасы Польша. Энеси Карабайыр. Боюна келсек бою 1.60. Жашы кунан укам. Эми тишин сүрүп атат. 2 жаш. Ооба. Жакшы. Эми минилип атат мына. Жаңы минге. Жаңы минге. Жакшы экен. Энеси мүчөсүндө баары кырт санында айып жок. Баары жакшы, ден соолугу жакшы. Кароого жакшыбы? Кароого жакшы. Жугуштуу? Жакшы экен. Баасын канча дейсиз мунун? 320 миң. 320 миң. Номерди калтырып коебуз. Атасы Европа, энеси кыргыз жылкысы экен. Ушундай бойлуу болгон чоң сындуу кунан туугандар. Азыр жакындан дагы барып тартып берем. Кимге жаккан болсо, бул Жалал Абадта Спутниктин жанында турат. Баяман көпүрөнүн жанында турат. Азыр жакындан дагы тартабыз анда. Баасын уктуңуздар. Бастырчы неме ошондой кичине токтой турасың эме? Кое тура бер жерге. Маңдайынан тумшук баш кабагын, жагын, тишин көрсөңөр болот экен мына. Өзү ачты жанар. Эми сүрүп атат, көрдүңбү? Төшү, көкүрөгү, туяктары да жанагындай экен, мындай ичке эметип турат экен, тойтук буралып, ушундай аттар күчтүү болот деп калчу эле. Төштү кара. Кунан болсо жакшы экен анда. Атыш. Ичке тойтук сабылбайт, сыртка тойтук сабылбайт. Ошо тойтугу күчтүү деп ошо аксакалдардан угуп да мен да мына капшыты соору. Иним нар жака айдачы арт жагында бир көрсөтүп коела. Чат каягы менен соорулорун көрөм дегендерге. Кайта бер бол. Буттары Польшанын бутундай экен, Атасы Европа, энеси кыргыз жылкысы. Номерди калтырам, жазып коем туугандар. Жаккан болсо кабарлашыңыздар. Күтүп аткылам дегендер болсо мына, тарбиялайм дегендер болсо